Ошон үчүн бүгүнкү мындай жыйынды 2020 жылдын 24 июлунда Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигинде коомдук уюмдардын лидерлери жана активисттери менен жолугушуу болуп өттү. Иш-чарага коомдук уюмдардын өкүлдөрү, активисттери, ошондой эле коронавирустук инфекциянын жайылышына каршы күрөш боюнча түзүлгөн штабтын мүчөлөрү, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Россия Федерациясындагы өкүлдөрү, Кыргыз өкмөтүнө караштуу мамлекеттик миграция кызматынын өкүлдөрү катышышты. Кыргыз Республикасынын элчиси Аликбек Жекшенкулов мекендештердин Россия Федерациясында туш болгон негизги актуалдуу көйгөйлөрүнө токтолуп, мекендештерди бул маселелерди чечүүдө биримдикке чакырды. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы боюнча Кыргызстанда коронавирус менен күрөшүү үчүн Россия тарабынан ири өлчөмдөгү гуманитардык жардамдар көрсөтүлүп жаткандыгы жана чартердик рейстерди көбөйтүү тууралуу маалымат берилди. Жолоошуунун жүрүшүндө бош иш орундарды издөө жана Кыргыз Республикасынын жарандарын ишке орноштурууга көмөктөшүү, алардын укуктарын коргоо, мекенге кайтаруунун уюштуруудагы мыйзамсыз аракеттердин фактылары, элчиликтин учурдагы консулдук жаатындагы ишмердүүлүгү, гуманитардык жардам көрсөтүү жана башка маселелер боюнча кеңири талкуу болуп өттү. Пандемия учурунда элчиликтин алдындагы штаб жана мамлекеттик миграция кызматынын өкүлчүлүгү тарабынан Кыргыз Республикасынын жарандарына 6000ге жакын бош жумуш орундарынын бар экендиги жөнүндө маалымат берилген. 3500 жаран иш менен камсыз болгон. Элчиликтин жана мамлекеттик миграция кызматынын өкүлчүлүгүнүн сайтарында, социалдык тармактарда 3000 бош жумуш орду жөнүндө кеңири маалымат жайгаштырылган. Мекендештерге жумуш табууга көмөк көрсөтүүгө даярдыгы тууралуу билдиришти. Кыргызстанда эпидемиологиялык оор кырдаалдарга байланыштуу мекенге кайтып келүүгө шашылыш себептери жок жарандарды баш тартууга үндөштү. Чартердик учууларды уюштурууда мыйзамсыз аракеттерге жана коррупцияга каршы күрөш боюнча элчиликтин астында түзүлгөн атайын комиссияны жетектеп жаткан Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгүнүн башчысы акча каражатын талап кылуу 5 фактысы боюнча Россия Федерациясынын укук коргоо органдарына материалдарды өткөрүп берүү жөнүндө маалымдады. 2 фактысы боюнча кылмыш ишин козгоо иш-чаралары жүрүп жатат. Атайын комиссиянын башчысы эгерде акча каражат талап кылуу фактысы жөнүндө маалымат болсо, күнөөлүүлөрдү жокко тартуу үчүн элчиликтин алдындагы штабка же Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгүнө билдирүүлөрдү берүүгө чакырды. Кетет, карагатымга келет деп бир жолу объявлять этип койгондон кийин элдин баары ойлоп калды, жалаң эле боюндагылар кетиш керек же карагатымга кетиш керек депчи. Биякта эми ар кандай ситуация болот. Анан жана көп сөздөр жаштар кетип атат, жаштар дегенчи. Жаштардын атасы өлүп калганы бар экен, энеси өлүп калганы бар экен, болбосо башка иште студенттер бар экен. Курсанттар бар экен. Бир эле жолу ошондой объявление болуп калып, ошол бойдон кетип калды да. Азыркы күнү мына коом жетекчилери, район төрагалары силерге кайрылгандарга мен чыгып кетет элем, барыңыздар ошо туура түшүндүрсөңүздөр. Жолугушуунун басымдуу бөлүгү кыргызстандыктардын мекенге кайтып келүү маселесине арналды. 2020 жылдын 20 мартынан тартып 24 июлуна чейин 78 авиакаттан жана Казакстан аркылуу 52 автобус менен 19111 жаран Россиядан Кыргызстанга кайтып келишти. Кош бойлуу аялдарга, балалуу энелерге, катуу ооруга чалдыккан адамдарга, улгайгандарга, студенттерге, жакын туугандарынын каза болгондугуна байланыштуу тез арада кайтып жаткандарга өзгөчө көңүл бурулуп жаткандыгын айтып өтүштү. Кош бойлуу биздин айымдарыбызда 7000ге жакын болду. Ошо айымдар балдары менен 4000ге жакын болду. Студенттер 2856 киши. Кыргызстандыктарды мекенге кайтаруу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чараларга карабастан, кайрылгандардын саны азайган жок. Элчиликтин алдындагы штаб тарабынан жума сайын учуучу рейстерди дагы 2 рейске көбөйтүү боюнча иш жүргүзүп жаткандыгын маалымдады. Жума сайын Москвадан Бишкек жана Ош шаарларына 5 авиакаттам уюштуруу пландаштырылууда. Жыйындын катышуучуларына 7000ден ашык үй-бүлөгө азык-түлүк топтомдорун тапшырылгандыгы жана пандемия учурунда турак жайы жок калган 600га жакын жарандарды хостелдерге жайгаштырылгандыгы жөнүндө маалымат берилди. Эки мамлекеттин башчыларынын ортосундагы келишимдердин натыйжасында өстүбүздөгү жылдын 22-23 июлунда Россия Федерациясынын Коргоо министрлигинин жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин борттору менен 152 000 ПЦР тесттери, 3 мобилдик лаборатория, АВЛ аппараттары, кычкылтек концентраторлору, дары-дармектер, 19 адамдан турган 6 медициналык топ, медициналык жабдуулар, коронавирусту дарылоодо тажрыйбасы бар 58 россиялык дарыгерлерди Кыргызстанга жөнөтүшкөн. Жакын аралыкта Россия Федерациясынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин борту менен Бишкекке 150 миллион рубльдик өлчөмүндө дары-дармектер, медициналык жабдуулар жеткирилет. 157 тысяч исследований. То есть 150
7000 кишиге жете тургандай. Кыргыз Республикасынын элчиси Аликбек Жекшенкулов мекендештерге жардам берген үчүн активисттерге ыраазычылык билдирди. Талкуунун жүрүшүндө тизмеге кирүү үчүн электрондук кезекте иштеп чыгуу мүмкүнчүлүгүн кароо, тизменин квотасын көбөйтүү жана каза болгон адамдардын сөөгүн коштогон жарандарды тизмеге кезексиз кошуу жана авиатрафик авиакомпаниясынын борттору менен жүк 200 Кыргызстанга жеткирүү маселелери боюнча кайрылышты. Диаспора өкүлдөрү коомчулукка жардам көрсөтүү боюнча элчиликтин иш-чараларына активдүү катышкандыгын белгилешти. Алар азык-түлүк топтомдорун жеткирүү, бортторду жөнөтүү үчүн аэропортко баруу, элчиликтин кол борборунда ыктыярдуу түрдө көмөк көрсөтүү жана башка маселелери боюнча активдүү иштешип келишкен. Элчилик менен мындан ары тыгыз кызматташууга даяр экендиктерин билдиришти. Андан ары жолугушуу суроо-жооп форматында өттү. Элчиликтин алдындагы штабтын мүчөлөрү диаспора уюмдарынын өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп беришти. Мадина Жапарова, Гүлдесе Капарова, Супара каналы, Москва шаары.